Пенициллиндин ачылышы 1928-жылы Британ окумуштуусу Александр Флеминг Лондондогу Сент Мэри госпиталында иштеп жатып, кокусунан таң калыштуу кубулушту байкаган. Ал Петри табагындагы бактериялардын айрымдары көгөрүп кеткен жердин айланасында өлүп калгандыгын көргөн. Бул көгөргөн жерди изилдегенде, ал көгөргөн заттар козу карын экендигин аныктаган. Флеминг бул козу карын бөлүп чыгарган зат бактерияларды өлтүрөөрүн түшүнүп, аны пенициллин деп атаган. Бирок ал кезде пенициллинди таза түрүндө бөлүп алуу жана колдонуу кыйын болгон. 1940-жылдары окумуштуулар Гавард Флори жана Эрнст Чейн пенициллинди тазалоо жана массалык өндүрүшкө киргизүүнүн жолун табышкан. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда бул дары миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калган. Пенициллиндин ачылышы медицинанын тарыхындагы эң чоң жетишкендиктердин бири болуп эсептелинет. Тирүүлөй көмүлгөндөй сезчүмүн. Убагында тил укпай жаткан кичинекей балдарды тил укпасаң сени Гринч уурдап кетет деп коркутуп калышкан экен. 2000-жылы чыккан Гринч Рождествонун уурусу тасмасында Гринчтин ролуна актер Джим Керри тартылган. Актерду Гринчке айландыруу үчүн 8,5 саат убакыт кетчү. Спандекстен костюмга топоздун жүнү чапталат. Андан сырткары бетине атайын протездер коюлат. Ар күнү ушул жарыян кайталанат. Джим Керри күндө кайталанган грим учурунда өзүмдү тирүүлөй көмүлгөндөй сезип жатам деп режиссерго айткан. Стресске түшкөн актерго жардам берүү максатында тартуучу топ борбордук чалгындоо башкармалыгынан кыйноону кантип көтөрүү, жеңүү керектигин үйрөткөн атайын адисти чакырышкан. Адис Джим Керри грим жарыянын жеңил өткөрүшү үчүн түрдүү психологиялык манипуляцияларды жасап турган. 7 ата өткөрүп үйлөнүү. Ар бир кыргызга 7 атасын шарттуу түрдө үйрөтүшкөн. Анткени тууган чыгып калса, баш кошкондордун ортосундагы бала майып төрөлүп калышы мүмкүн деп сактанышкан. Ар бир кыргыз уулунун 7 атасына чейин билүүсү, санжыра сүрүштүрүүнүн негизги максаттарынын бири дал ошол жакын туугандардын каны аралашып кетүүсүнөн сактоо болгон. Андыктан алыстардан кыз издөө максатка ылайык болгон. Кыз жигит бири-бирине жагып, кудалар макулдашкандан кийин жылкынын көкүлүнө ак кебез байлап, калың башы кылып жөнөтүшкөн. Ак кебез таза көңүлдүн, ак дилдин белгиси болгон. Калың бычылып, төлөнүп бүткөндөн кийин гана тойго уруксат берилген. Эгерде калың төлөөгө алы жетпей бара жаткан болсо, жигиттин тууган уругу аларга жардам берип, чогуу төлөшүшкөн. Кийин гана мезгилдин өтүшү менен калыңды жекелеп төлөп калышкан. Массаж жасаган робот. Жумуштан чарчап келгенде колу бутуңа, уюп калган ээндериңе бирөө массаж кылып берсе, кандай сонун. Бирок мындай мүмкүнчүлүк баарында эле боло бербейт. Айрымдар массаж үчүн акча төлөп, адистердин кызматын колдонушат. Бул маселени массаж роботтору деп аталган компания чечти. Компания көргөзмөгө массаждын бардык түрүн камтыган техникасын алып чыкты. Механикалык массаж үстөлүнүн капталдарында түрдүү тишчелери бар 2 робот кол жайгашкан. Робот колдорду үндүн жардамы менен башкарасыз. Мисалы, өйдөрөөк, ылдыйраак, оңго, солго, катуураак бас, акырын деген сыяктуу. Роботту өзүңүзгө массаждын кайсы түрү жакканына ылайык программалап алсаңыз болот. Ойлоп табуучулар программалык чектөөлөрдөн улам робот ден соолукка эч кандай зыян келтирбейт деп жатышат. Бизге мындай технология качан келет көрөттүрбүз, бирок адамдын чарчаганын жазып, жыргата тургандай эле буюм экен. Кана тапчы оюну. Үйдөгү эле күрүч,
буурчак, макарон сыяктуу азыктарды табактарга өз-өзүнчө саласыз. Балаңызга табактардагы азыктарды карматып көрүп, алардын аталышын, формасын айтыңыз. Кайсы азык экенин кайра сурасаңыз, кызыгуусу артып турган бала эстеп калганын айтып берет. Оюндун экинчи кадамында балаңыздын көзүн таңып, жанагы азыктарды кармалатып көрүп, кайсы азык экенин таптырыңыз. Туура тапса кол чабуу менен кубаттап, мактап, таппай жатса сөздүн башкы тамгасын айтып жардам бериңиз. Жебе. Мурун кыргыз уулдуу болсо, уруу башындагылар наристенин атасына 3 жебе тартуулаган. Мындай белек урууда жоокер төрөлдү дегенди билдирген. Ошондой эле эркек киши көз жумганда да 3 жебе маркум менен кошо көмүлгөн. Андан сырткары кыргыздар согуш жарыялаарда жаанын жебесин чабарман аркылуу каршылашына жиберген. Мындай дипломатиялык ыкма тараптар ортосунда согуш баштала тургандыгынан кабар берген. Жаргылчак. Жаргылчак кайраксымал бышык таштан жасалат. Анын астыңкы ташы үстүңкүсүнө караганда оор болгон. Дан өтчү бети тартыла турган эгинге жараша жолчолору менен чегилет. Жаргылчактын туура айланышы үчүн ортосунан көзөнөк оюлуп, шимек жалгаштырылат. Ал жаргылчакты бир окто айлантып, дан ошол шимектүү көзөнөккө ууучталып салынат. Ал эми жаргылчакты айлантуу үчүн үстүңкү ташка темир же жыгач тутка орнотулат. Диалог. Айдай салам, ден соолук иштериң жакшыбы? Эмне болду? Банк жабык бекен? Салам. Жок, иштеп жатыптыр. Болгону 20 мүнөткө кечигиптирбиз. Эми күтө турат окшойбуз. Жумурткалар эмне үчүн түркүн түстүү? Канаттуулардын жумурткаларынын өңү, формасы жана чоңдугу дүйнөнүн чар тарабында ар кыл болот. Эмне үчүн? Арийне мындай көп түрдүүлүккө парандалардын генетикалык өзгөчөлүктөрү, байырлаган чөйрөсүнө ыңгайлашуусу, чөлкөмдүн климаты таасир этет деңизчи. Деген менен жаңы изилдөө көпчүлүк жумурткалардын түсү, формасы, чоңдугу жөнөкөй эрежеге баш ээ тургандыгын айкындады. Атап айтканда, жердин климаты канчалык суук болсо, жумуртканын түсү ошончолук күңүрт болот. Анткени каралжын өң жумуртканы сууктан сактайт. Дүйнөдөгү эң күлүк кумурска. Сахарада жашаган күмүш кумурсканын буттары чөлдү байырлаган башка боордошторунукунан 18%га кыска. Бирок күмүш кумурскалар буттары узун башка туугандарына салыштырганда 2 эсе ылдам басат. Германиянын Ульм жогорку окуу жайынын нейробиология институтунун нейроэтологу дарыгер Сара Префер жана кесиптештери супер ылдам видеокамеранын жардамы менен алардын ысык кум үйүндөгү жорго жүрүшүнө мониторинг жүргүзүшкөн. Күмүш кумурскалардын денесин каптаган күмүш чырымталы күндүн шооласын чагылдырып, жылуулукту бөлөт. Дарыгер Префердин айтышынча, алар уюгунун ичинде көлкүлдөп, сымаптай көрүнөт. Манастын күмбөзү. 30-жылдагы катуу ачарчылыкта тентиген казактар баш калкалап, жан сактаган күндөрдө жаккан оттон күмбөздүн түндүгүнө тартылган жоокерлердин сүрөтүн ышкаптап, көрүнбөй калганын жергиликтүүлөр айтчу. Күмбөзгө кире бериште кадимки кирпичтен жука, күмбөздүн урандысынан түшкөн 15-20 кирпич сыныктары менен кошо тизилип жатчу эле. Аларды кезинде эчен курдай эр сайышка түшүп, жеңилбей, атагы чыккан Теке Баатыр тыпыйта кынаптап тизип, күмбөздүн чеке белине чаң жугузбай, көзү өткөнчө үй-жай күтпөй конуп түнөп, Манас Баатырдын күмбөзүн акысыз кайтарган өмүрүнө топук кылып, о дүйнө сапарына узаган дешет. Теке Баатыр кастарлап,
аярлап баккан кирпичтин бири да жок азыр. Дайынын эч ким билбейт. Теке Баатырдан тукум калбаган шекилдүү. Анын унутулуп баратканына, атүгүл унутулуп калганына зээним кейит. Жыл сүрүү. Карыялардын айтуусунда чычкан менен төө жылга кирмекке талашып, чатакташкандан кийин башка айбанаттар мындай деген: күндүн чыкканын ким биринчи көрсө, ошол жылга кирсин. Төө таң атканча уктабастан, жатпастан күн чыгышты карап турду. Чычкан мени булар жектеди. Төөнүн бою узун, күндү биринчи көрөт деп, айласы кете таң атканча ары бери жүгүрүп жүрдү. Анан эптеп төөнүн кулагына чыга калып, кайра кире качып кеткен. Ошентип чычкан күндү биринчи көрүп, жылга кирген. Жини келген төө чычканды таппай күлдөн издейт. Көбүнчө төөнүн күлгө оонаганы ошондон калган дешет. Үлүш берүү. Күзүндө кырман маалында эгин бастырылып, саман топонунан арылтылганда, алгачкы кызыл ак куланын үлүшү деп молоташ тарткан аттын жем баштыгына салынып, атка илинет. Андан кийин ошол уруудагы жетим жесир, жалгыз бойлорго алган эгинине ээсинин пейилине жараша үлүш бөлүнүп, ыраазычылык бата алынат. Ушундай үлүш берилгенден кийин калган эгин үйүнө ташылат, берекеси артат. Той топурунда мейман келип мал союлганда дагы, ошол эле учурда айылдагы жетим жесир, жакырларга үлүш берилип, алардан ыраазычылык алынгандан кийин гана казан асылат. Күзүндө малдын төлүн бөлгөндө да ушундай эле үлүш бөлүнгөн. Булар колунда барлардын парзы болгон. Үлүш берип, кембагалдардан сооп алган. Бербесе кепке кемтик, сөзгө сөлтүк болуп уятка калган. Графика. Графика сүрөт өнөрүнүн байыркы түрү. Буга таш доорунда аскалардын, үңкүрлөрдүн бетинде тартылган сүрөттөр далил. Байыркы адамдар айлана чөйрөсүндөгү көргөн билгендерин таштардын бетине чагылдырышкан. Көбүнчө жашоосунун негизи болгон аңуулоо, жер иштетүү жана башка иш аракеттерин, кээде оттун жарыгынан түшкөн көлөкөлөрүн тартканын көрөбүз. Мисалы, Фергана тоо кыркаларындагы саймалуу таш аскаларында болжол менен биздин заманга чейинки 2000 жылдыкта тартылган кийиктер, дөңгөлөктүү арабалар, адамдын жер айдап жаткан учурлары жана башкалар чагылдырылган 2000ден ашык сүрөттөр табылган. Андагы дөңгөлөктүү арабалардын сүрөттөрү дүйнө жүзүнүн башка жерлеринен азырынча кездеше элек. Шаарда. Айбек, салам. Сенден бир маалыматты тактап алайын дегенмин. Кош, кандай маалымат? Айта бер, Рамис. Мен азыр Ош шаардык мэриясына барышым керек болуп жатат. Учурда Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын алдында турамын. Кандай кылсам болот? Анда мындай кыл. Сен алгач Курманжандатка көчөсүнө өтүп, ал жерден 142-кичи автобуска чыкканга аракет жаса, макулбу? Макул.